Үй бүлө кургандан кийин өмүрлүк жубайлар канча балалуу болорун жана алардын качан төрөлөрүн аң сезимдүү түрдө чечишет. Турмуш курган жуптар каалап күткөн балдардын дени сак төрөлүшүн пландашат. Жубайлар балалуу болуунун алдында текшерүүлөрдөн өтүп, жыныстык инфекцияларга анализ, кандын жалпы анализи, зааранын жалпы анализи, кандын биохимиялык анализи, кандын тобун жана резус факторун аныктоочу анализ, сифилиске, АИВге, гепатиттин Б жана С түрүн аныктоочу анализге кан тапшыруулары керек. Зарыл болгон учурда эркектерге простатанын секретин изилдөө, спермограмма жүргүзүлөт. Аялдар болсо сөзсүз колпоскопиядан өтүшөт. Божомолду кош бойлуулукка 3 ай калганда дарыгерлер аялдарга фолий кычкылын, йод, А жана Д витаминдерин ичүүнү сунушташат. Алар түйүлдүктүн нормалдуу өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Бала төрөө үчүн аялдардын оптималдуу курагы 20-35 жаш. Төрөттөрдүн ортосундагы убакыт 2-2,5 жылдан аз болбошу шарт. 30-35 жаштан кийин аялдар өнөкөт дарттарды, кант диабетин, калкан безинин ооруларын, аз кандуулукту жокко чыгарышы кажет. Мындай оорулардын болушу түйүлдүктүн көтөрүүнү төрөттү татаалдаштырышы мүмкүн. Ошондой эле эни менен баланын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Курагы 40 жаштан өткөн аялдар менен болочоктогу аталар генетикалык консультациядан өтүшү керек. Бул жарык дүйнөгө келчү баланын тубаса аномалияларга кабылуу коркунучун жокко чыгарууга шарт түзөт. Үй бүлөнү пландаштыруунун заманбап ыкмалары күтүлбөгөн кош бойлуулуктан сактайт. Бул үчүн аялдар менен эркектер ыңгайлуу контрацепциянын туура ыкмаларын тандоосу керек. Контрацепция ыкмасын тандоодогу негизги критерий бул ыкманын эффективдүүлүгү болуп саналат. Аялдар үчүн төмөнкүлөр сунушталат. Лактациялык аманорея ыкмасы баланын эне сүтү менен гана бакса, өзгөчө түнкүсүн тез-тезден эмисе 80%га эффективдүү болуп саналат. Табигый биологиялык ыкмалар календардык ыкманы айыз циклинде көйгөйү жок аялдарга колдонсо 50%-да эффективдүү болот. Базалдык ректалдык температураны өлчөө. Аял овуляцияга 6 күн калганда жана 3 күн өткөндө жыныстык катнашка барбашы керек. 9 күн кооптуу мезгил. Бул 70%га эффективдүү. Тосмо ыкмалар. Аялдардын презервативтерин, моюнча калпакчаларын, жыныс кынынын диафрагмаларын же спермицидтерди, көбүк кремдер, желе, свеча, таблеткаларды пайдалануу 80%га эффективдүү. Жатын ичиндеги контрацепция жогорку эффективдүү, бирок бул ыкма жыныстык инфекциялардын чыгышына шарт түзүшү мүмкүн. Контрацепциялык эффективдүүлүгү 90-98%ды түзөт. Жатын ичиндеги контрацепцияны төрө элек аялдардын колдонбогону оң. Гормоналдык контрацепция айкалышкан аралдык же инъекциялык контрацептивдерди кабыл алуу менен 100%га эффективдүү болуп саналат. Жаштар үчүн айкалышкан аралдык контрацептивдерди колдонуу сунушталат. Кайтарылгыс контрацепция саламаттыгы же өмүрү коркунучта турган аялдын жатын түтүкчөрүнө хирургиялык байкоо жүргүзүлөт. Эркектерге болсо контрацепциянын төмөнкү ыкмалары сунушталат. Токтотулган жыныстык катнаш. Урук таштаганга чейин токтотулган жыныстык катнаш 50-60%га эффективдүү болот. Кыйыр таасирлери. Аялдарда күтүлбөгөн кош бойлуулуктан коркуу сезиминин жаралышы. Эркектерде психоэмоционалдык кыжырдануу. Презервативдер каалабаган кош бойлуулуктан жана жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялардан коргойт. Тукумсуздандыруу. Татаал эмес хирургиялык процедуранын жардамында эркектин урук чыгаруучу түтүгүнө бөгөт коюлат. Бул ыкма балдары бар жана балалуу болуудан баш тарткан эркектерге сунушталат. Контрацепция ыкмасын тандаган учурда аялдын курагы жыныстык жашоосунун өзгөчөлүктөрү гинекологиялык жана соматикалык оорулардын болушу эске алынат. Жоопкерчиликтүү ата-эне катары дени сак балдардын төрөлүшү үчүн эркек менен аял репродуктивдик ден соолугун сактоонун жолдорун билүүгө тийиш. Бардык жубайлар жыныстык жол менен жашоодон мурун үй бүлөлүк дарыгер, гинекологдон кеңешип, текшерүүдөн өтүшү керек. Жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды эрте аныктоо дарылоонун эффективдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет жана эки өнөктөштү тең дарылоонун зарылчылыгы жок.